Анткени теңир бөлөбү тегиз көрөт. Бул сыпат болгон үчүн жанагы Кудай коноктоп ким болсо да киргизип, сыйлап өстүрүп, жолуна салып, кудайлык кызматын аткарып коюп атпайбы? Сыйлап, духун көтөрүп, мактап, жолун ачып. Мына кыргыз Кудай. Кыргыз Кудай. Жаңы доордун Кудайы кыргыз. Кантип дегенде эски Кудай бул энергия болгон. Ал жерге түшүп алды. Арбайлар жерге түшүп алды. Асманда эчтеке жок. Азыр адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарыш керек болуп атат. Мына ошондо ай ал деп ышкырып койсо, шамалы келип талканын сапырып алып кетип калып атпайбы? Мына ошол кут экенин, ошол бир ал дейт, ай дейт. Караңгы бир сыр экенин, энелер, аялдар ааламдын ордун аткарарын, Кудай аялды жараттып туруп, анан өзүнөн кийинки эле сыйкыр кереметти берген. Алсыз жаратты, бирок өзүнөн кийинки сыйкыр кереметти берген. Ошон үчүн аялдар ааламдын ордун аткарыш керек. Аялдын тилеги баты орундалат. Аялдын мантрасы шумдук иштейт. Аял адашса аалам караңгылашат. Карасаңыз кайра, аалам караңгылашат. Демек, көктүн мына эне мээримдүү. Эне боорукөр, чексиз мээримдүү. Мына кыргыздын энелери.